Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кайрадан сиздер Бай Билим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен араб тили боюнча тартылып жаткан 5-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 5-чи видео сабагыбызды баштаардан мурда сиздерге эң маанилүү болгон ушул сажда китеби жөнүндө айта кетейин. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде өздөштүрүүнү кааласаңыздар, ушул биздин Ашур Али уулу Маулян устазыбыздын китебин алсаңыздар, араб тилин мыкты деңгээлде өздөштүрөсүздөр. Бардыгы кыргызча түшүндүрмөсү менен жана котормолору менен сиздерге сонун таблицалык негизде жана ошондой эле заманбап ыкмалар менен жеңил түрдө түшүндүрүлгөн. Эгерде сиздер ушул китепти алсаңыздар, араб тилин толук жеңил өздөштүрөсүздөр деп мен сиздерге ишеничтүү түрдө айта алам. Анда эмсе, урматтуу достор, биз ушул китеп боюнча тартылып жаткан 5-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 5-чи видео сабагыбыздын темасы өткөн чак этишинин 3-чү жакта жакталышы. 3-чү жакта жакталышы. Бул 3-чү жактагы жактама ат атооштор, урматтуу достор, булар хуа, хума, хум, хия, хума, хунна деген сөздөрдө этиштерди кантип колдонобуз? Этиштерди кантип колдонобуз? Кандай аяктоолор коюлат мунун аягына? Баягы биз айткан 3 тамгалуу этиш бар го, ошол 3 тамгалуу этиштин өзүн эле колдонобузбу же аларга кандайдыр бир аяктоолор коюлабы? Мына ошол жөнүндө тема өтөбүз бүгүн. Анда эмсе, урматтуу достор, караңыздар, эгерде ал жазды деп айта турган болсок, араб тилинде биз айттык, ал жазды деп айта турган болсок, хуа катаба деп айттык. Хуа катаба десек, ал жазды. Хуа катаба болсо, ал жазды болот. Ал эми хума, алар экөө жазды десек кантип айтабыз? Хума дегенде хума катаба деп, катаба деген сөздүн аягына алиф тамгасы коюлат. Бул созулат. Хума катаба, ошондо алар экөө жазышты болот. Алар экөө жазышты. Андан кийин эми алар жазышты дей турган болсок, хум 3төн көп боло турган болсо, хум катабу деп айтабыз. Хум катабу, алар жазышты. Хум катабу, алар жазышты болот. Андан кийин ал эми женский родко келе турган болсок, урматтуу достор, женский родду мурда айтканбыз, хия дегенде т кошулат. Хия катабат. Хия катабат болот. Ал жазды. Эми алар экөө женский роддо жазды дей турган болсок, хума катабата. Хума катабата болот. Алар экөө жазды. Хума катабата, алар экөө жазды. Ал эми хунна, алар дей турган болсок, хунна катабна болот. Хунна катабна, алар жазышты. Хунна катабна, алар жазышты болот. Демек, мына байкай турган болсоңуздар, хуа дегенде өзү эле коюлат экен, 3 тамгалуу этиш. Андан кийин а дегенди кошобуз, хума катаба, а дегенди кошобуз. Хум дегенде у дегенди кошобуз, у деген аяктоо коюлат. Женский роддо хия дегенде т кошулат, т кошулат. Ал эми экилигинде хума дегенде та кошулат, та болот. Андан кийин хунна дегенде на кошулат, хунна катабна болот да. Мисалы, на деген кошулат. Эми катаба деген сөздүн ордуна башка этишти коюп көрө турган болсок, урматтуу достор, мисалы үчүн халака дегенде, халака. Хуа халака деп айтабыз, ал жаратты. Хума халака, аягы созулат. Хума халака, алар экөө жаратты. Хум халаку, хум болгондо халаку болот. Алар жаратышты. Хия халакат, ал жаратты. Хума халаката, женский роддун экилигинде а коюлат. Халаката болот. Хунна халакна, алар жаратты. Алар жаратышты. Женский роддун көптүгүндө на коюлат экен. Хунна халакна. Андан кийинки этишти алабыз. Фариха дей турган болсок, хуа фариха.
huwa fariha desek al qubandı. Huma fariha alar ökö qubandı. Fariha dep huma degende ayağın sozobuz. Demek buna huma degende de karasaңыздар ayağı sozulup atpay, huma bolup atat. Oşol sıyaqtуу kılıp ele biz dagı ayağın sozobuz. Huma fariha dep. Andan keyin hum farihu alar qubanıştı. U bolat hum degende. Andan keyin hiya farihat al qubandı. Hiya farihat al qubandı. Huma farihata alar ökö qubandı. Hunna farihna alar qubanıştı. Bardıq etişler kelse dağı, ar türdü etişler kelse dağı bunun ayaqtoolorу окончаниялары birдей болот. Андан кийин абада дей турган болсо, huwa abada al ibadat kıldı. Huwa abada al ibadat kıldı. Huma abada bolat. Huma degende a qoşobuz. Huma abada alar ökö ibadat kılıştı. Hum abadu erkeklerin köptügü alar ibadat kılıştı. Hiya abadat al ibadat kıldı. Huma abadata alar ökö ibadat kıldı. Hunna abadna alar ibadat kılıştı. Hunna abadna alar ibadat kılıştı bolat. Hunna degende demek na degen ayaqtoo qoşat eken biz. Emi andan keyin jalasa desek oturu bolat. Emi huwa jalasa desek al oturdu. Huma jalasa dep sozobuz ayağın. Alar ökö oturdu. Hum jalasu alar oturuştu. Hiya jalasat al oturdu. Huma jalasata alar ökö oturuştu. Hunna jalasna alar oturuştu bolat. Hunna jalasna alar oturuştu. Huwa daraba al urdu. Daraba degen uru. Huwa daraba al urdu. Huma daraba alar ökö uruştu. Hum darabu alar uruştu. Hum darabu alar uruştu bolat. Emi hiya darabat al urdu. Женский rodda hiya darabat al urdu. Huma darabata alar ökö uruştu. Hunna darabna alar uruştu. Alar uruştu bolat. Hormаттуу dostlar, эми кийинкисине жакшылап көңүл буруңуздар. Ушул акыркы этиш, андан кийин мисалдарга өтөбүз Кудай буйрса. Huwa zahaba desek al ketти. Huwa degende demek 3 tamgalуу etиш өзү эле коюлат. Huma экилик санда huma zahaba alar ökö ketти. Hum zahabu 3'ten köp alar ketişti bolat. Alar ketişti. Emi hiya zahabat hiya degende t qoşulat. Hiya zahabat al ketdi. Huma zahabata alar ökö ketişti. Hunna zahabna alar ketişti. Hunna zahabna alar ketişti bolat. Hunna zahabna alar ketişti bolat. Emi urmattуу dostlar, karаңыздар. Urmattуу dostlar, misaldarga ötöbüz. Misalı huma dakhala desek, huma dakhala alar ökö kirdi, alar ökö kirişti. Fil bayti alar ökö üygө kirişti. Huma bolgonduktan dakhala dep sozup aytıp atабыз. Huma dakhala fil bayti alar ökö üygө kirişti. Emi женский roddo huma dakhalata женский роддун экилигинде эми бул эки аял кирди дей турган болсок. Huma dakhalata fil madrasati алар ökö mектепке киришти деп женский роддо айтып атат. Эми андан кийин 3төн көп алар дей турган болсок, мужской роддо hum kharaju алар чыгышты. Hum kharaju алар чыгышты. Minal fasli alar klastan çıkıştı. Min degen dan, fasli degen klas bot. Minal fasli desek klastan çıkıştı. Andan keyin
Хунна хорожна минал мактабати. Хунна алар женский родтун көптүгү, үчтөн көп аялга хунна деп айтылат. Хунна алар чыгышты, хорожна алар чыгышты, минал мактабати китепканадан. Хунна хорожна минал мактабати алар китепканадан чыгышты. Эми андан кийин кайра экилик санда, мисал үчүн, хума захаба иля суqi. Хума десек алар экөө болот. Хума захаба алар экөө кетишти. Хума захаба иля суqi алар экөө кетишти, базарга болот. Хума захаба иля суqi алар экөө базарга кетишти. Андан кийин эми женский род боло турган болсо, хума захабата илал жамиати. Хума десек алар экөө болот. Хума захабата илал жамиати алар экөө университетке кетишти. Хума захабата илал жамиати алар экөө университетке кетишти болот. Демек, женский родда та деген койлат экен, экилик санда, ал эми мужской родда болсо жөн эле созулат. Хума захаба деп эле созулат. Женский родду кантип билебиз? Та тамгасынын созулганынан билинебиз. Ошол та тамгасы женский роддун белгиси болот. Эми кайра hum roja'u üçtön köp. Hum roja'u minas safari alar sapardan kaytıştı. Hum roja'u minas safari alar sapardan kaytıştı bolat. Hum roja'u bul mужской rod. U degen mужской rod. Hum. Emi женский rodda olsa hunna roja'na minal jawlati alar ekskursiyadan kaytıştı. Hunna roja'na minal jawlati alar ekskursiyadan kaytıştı bolat. Hunna болгондо женский роддун көптүгү болот, ошондуктан roja'na болот. Эми hum jalasu alal kursiyi. Hum jalasu alal kursiyi alar oturuştu. Hum jalasu alar oturuştu alal kursiyi stolgo bolot. Alar stolgo oturuştu. Andan keyin hunna dey turgan bolsok, alar женский род. Hunna jalasna ala dikkati. Alar скамейкага oturuştu. Hunna jalasna dese na koyulsa ayağına bul женский роддун көптүгү болот. Hunna jalasna ala dikkati alar скамейкага oturuştu болот. Alar скамейкага oturuştu болот. Эми андан кийин урматтуу достор, мына караңыздар, бирөөнү жактап айтып берем. Мисалы, huwa kharaja desek al çıktı. Huwa kharaja minal fasli. Al klastan çıktı. Huwa kharaja minal fasli al klastan çıktı. Kharaja ele oltat. Emi ekiliginde huma kharaja deb aytабыз. Sozlat. Kharaja degenden ayağı sozlat. Huma kharaja minal fasli alar ekөө klastan çıkıştı. Kharaja bolat. Emi hum kharaju alar çıkıştı. Minal fasli alar klastan çıkıştı. Hum kharaju minal fasli alar klastan çıkıştı bolat. Emi женский rodda урматтуу достор, hiya kharajat minal fasli. Hiya kharajat minal fasli al klastan çıktı. Женский rodda t koyulup atat. Hiya kharajat minal fasli al klastan çıktı. Andan keyin huma kharajata minal fasli. Женский roddun ekiliginde alar ekөө klastan çıkıştı. Hunna kharajna minal fasli alar klastan çıkıştı. Hunna kharajna minal fasli alar klastan çıkıştı bolat. Andan keyin dagы biröөнü aytayın. Misal üçün urmаттуу dostor, karаңыздар. Huwa zahaba ila suqi. Ila suq degen bazarga. Huwa zahaba al ketdi. Al ketdi ila suqi bazarga. Huma dey turgan bolsa, huma degende zahaba dep aytabыз. Huma zahaba ila suqi. Alar ekөө bazarga ketişti. Emi köptüktö hum zahabu bolat. Hum zahabu ila suqi alar bazarga ketişti. Женский rodda hiya zahabat ila suqi al
kız bazarga ketdi. Huma zahabata женский родтун экилигинде huma zahabata ila suqi алар экөө базарга кетишти. Hunna zahabna алар базарга кетишти болот. Hunna zahabna алар базарга кетишти. Андан кийин huwa roja'a minas safari, roja'a 3 тамгалуу этиш өзү эле коюлат. Экилигинде huma roja'a minas safari, алар экөө сапардан кайтышты. Roja'a деп созобуз. Hum roja'u minas safari, алар сапардан кайтышты. Hiya roja'at женский родто ал сапардан кайтты. Huma roja'ata minas safari, алар экөө сапардан кайтышты. Hunna roja'na minas safari, алар сапардан кайтышты болот. Урматтуу достор, hunna roja'na minas safari, алар сапардан кайтышты болот. Мына ушинтип урматтуу достор, сиздер 3 тамгалуу этиштин аягына демек дагы бир жолу айтып коем. Huwa дегенде 3 тамгалуу этиш өзү эле коюлат. Андан кийин экилик санда a деген коюлат. Huma дегенде мисалы үчүн a коюлат. Hum дегенде u коюлат. Андан кийин женский родто т коюлат. Hiya десе аягына т коюлат. 3 тамгалуу этиштин аягына. Андан кийин экилик санда женский родто та коюлат. Ал эми hunna дегенде көптүктө, женский родтун көптүгүндө болсо на деген коюлат. Урматтуу достор, эгерде сиздерге кандайдыр бир тема же бир сөз түшүнүксүз болуп кала турган болсо, сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар суроолоруңуздарды. Биз сиздердин сурооңуздарга жооп кайтарганга даярбыз. Урматтуу достор, бул видеого лайк басып, дагы башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюңуздар. Эгерде сиздер араб тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул биздин Маулян устаздын Сажида аттуу китебин алыңыздар. Кайрадан дагы бир жолу айтам, алыңыздар. Бул абдан сонун китеп. Бул китеп менен сиздер Кудай буйрса араб тилин мыкты деңгээлде өздөштүрөсүздөр. Эгерде сиздерге менин номерим керек болуп калган болсо 709 28 75 71 709 28 75 71. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Аладдин Исламидинов болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.